Саламатсыздарбы, урматтуу Факт KG маалыматтык сайтынын Эл Тараза программасынын көрөрмандары. Биздин редакцияга Акбосого жана Маевка айылдарынын жашоочулары Пригородный айылында жайгашкан Бишкек шаардык канализациясы тараптан жагымсыз жыт келип жатат деп кайрылышкан. Жаман жыт аябай. Ушул боюнча айыл өкмөткө кайрылыңыздарбы? Эми бул айыл өкмөттүн деңгээлинде чече турган нерсемиз, бирок биз деле кайрылганбыз. Эми ошондой айтышкан бизге деле. Бул деген ошо жактан келген жыт, бул биздин колубузда эмес, бирок биз деле айтканбыз деп. Буну деле койгонбуз, бул маселени деле айтканбыз биз айыл өкмөтүнө айтсак, ушундай дешкен. Туултура бир эле ал эмес иши. Бирок эчтеке жыйынтык жок болот. Жок, жыйынтык жок, бул мисалы үчүн айыл өкмөттүн деңгээлинде колунан келбейт да бул. Бул эми мисалы үчүн шаардык мэрияга кайрылыш керекпи, билбейбиз. Кимге кат жасабыз билбейбиз. Бияктагылар Эч ким эчтеке жардам күтө албайт. Эч ким жооп бере албайт буга деле. Жайкысында эле ушундай жыт келе жок, кышында да ушундай. Жок, негизгиси жайкысын бүт келет. Жайкысында күн жылыган кезде келет да жыт. Маевкада жашайбыз, бу Тепиличный көчөсүндө. Барачный тамда жашайбыз да. Анан эми мурун 20 жылдан ашты жашаганыбыз. Ана мурунку убакта да кичине дары-пары кош керек, жыты түн үчүндө кой берчи, режим менен иштечи да мурун. Түн үчүндө жытты кой берип, күндүз кичине ас эле чыкчы. Анан бир 10-15 жыл болуп калды. Бу неме тарагандан бери, бириндегенден бери биякта эле бириндеп калды го. Шумдук эми жыты, Кудай кечи шумдук эле. Эми кышында да билинбейт, бу жайында сабы экен. Жайында эч кимге кайрылган жокпуз. Биз чындыгы биз кайрылган жокпуз. Биякта Маевка, биякта жашаган орустар кайрылып эле аталар. Алар закон менен иштейт да. Биз болсо кайрылган жокпуз. Эч кимге эле барган жокпуз. Сиздердин кайрылган себебиңиз эмнеде? Биз аны ойлонгон, неме эткен жок, кимге барабыз? Орустардын алы жетпеген бизге келмек беле. Биз аны деле ойлонгон жокпуз. Анан бул сасаган деле сарсана болуп, эм бала болбоду, деп эле баарыбыз машка болуп калдык. Мурдубузду көтөрүп эле жыттап эле, баягы жыт келет жап деп эле терезеге жөнөйбүз, тарталаңдап, коку жаба көр деп. Бизди болсо Маевканы сасыгы деп тааныйт маевкалыктар. Баягы сасык Маевкадан жашайт турбайсыңар деп. Элден деле уялып калдык чын эле кийинки күндөрү. Конок келгенде ошо жыт келбес экен деп. Биз жашоочулардын кайрылуусуна кайдыгер карабай, эмне болгон жыт экенин тактоо үчүн Бишкек шаардык канализациясы жайгашкан жерге барып, жеринен таанышып көрдүк. Мен Алтымышев Кемелбек Амантаевич, ушул ишкананын начальнигимин. Биз азыр бул турган жер ушу шаардагы келген бүт ыплас сууларды тазалай турган станция деп аталат. Шаардан чыккан бүт ыплас суулардын баардыгы ушул жерге келип, ушул жерден толук кандуу тазаланып, анан кийин чуу суусуна алып барып куюлат. Мына биз турган жер, мына ушул жерде шаардагы келген суу менен ушул жерге келип түшөт. Бул биринчи этабында болуп. Анан бияктан бар, анан азыр эмелерге этаптарга бөлүнгөн. Биздин бул ыплас сууну тазалоочу станциябыз 3 этаптан турат. Бишкек шаарынан келген ыплас суулар мына ушул жерге келип 3 этап менен тазаланып, андан ары чыгарылып кетет. Азыр биз экинчи этапка келдик. Бул жерде биологиялык жол менен тазаланат ыплас суулар. Ушул муну айраттап коебуз. Ушул жерге атайын микроорганизм кошуп кое берилет. Бул тирүү бир клеткалык жандыктар. Аны микроскоп менен көрсөт да. Ошолор жанагы ыплас суу менен аралашып, ошон тазаланат. Беде химия жок, только биологиялык жол менен тазаланат. Будан аркы жолу кандай болот эми? Будан аркы жолу бар, дагы жанагы тундурмага барат, вторичный стойник болот. Айдан дагы тазаланат, анан болот, анан партиялар кошулат. Айыл өкмөт негизинен айылда көйгөй жаралса, жашоочулардын кайрылуусу жок эле, көйгөйлөрдү алдын ала чечиш керек эле. Тилекке каршы тургундар кайрылса да мындай жагдай чечилбей келүүдө. Мындай айтканда, сырттан келгенде деле туалеттин жытындагы земеде киши деле киргенде айтат, силер жакта аба жаман, таза эмес, ушундай сасып турат деп. Кимге айтабыз? Эч кимге айта албайбыз. Жыттан өрөсүңөр дей беришет. Кимге айтабыз? Эч кимге айта албайбыз. Бирок бирөөбүз кайрылганбыз айыл өкмөттөрүнө деле ушундай урдат, муну кантип билсе болот. Биз ойлогонбуз, бу жерде Маевка жакын да бизге.
ошо МТФдан келип атат окшойт десек, жок, МТФ иштебейт азыр. Горводоканал Дүйшенбиев Ақтосунович өзүнчө экскурсия уюштуруп, шаардын 22 МТУнун начальниги менен 4 райондун акими менен бизге экскурсия кылганда, именно ошо суулар боюнчачы, очистное сооружение ачып, ошондо биз барганбыз. Пригородный очистное сооружение. Барып көрүп, каяктан кандай эле канализация, шаардыкы бүтүндөй. Кандай болуп аяктан канча эмеден өтөт очисткадан. Кандай процесс очистка. Бүт ошону барып таныстырып, аягында кандай суу чыгат. Жок, бизге жеткен маалыматтар боюнча Ак Босогонун жашоочулары айыл өкмөткө кайрылдык дейт да. Бирок айыл өкмөт тарабынан эч кандай бир жоопту болгон жок, бир жыйынтыкта айтыла элек дейт да, жыйынтык чыга элек дейт. Ошол сизге кайрылышты беле чындыгында? Мага эгер кайрылса эмне себептен чара көрбөй атасыздар? Жок, мага кайрыла элек бир иштен. Даже письменный эчтекеси жок, жазуу түрүндө да жок. Тургундардын айтуусуна караганда, бул чындыгы эле ат жизныйдан келип аткан жит экен да. Эми ал тургундар ошентип ойлоп атат болуш керек. Биз ошо эмеге экскурсия барганда мен өзүм көзүм менен көрүп барып келдим да. Аяктын жыты андай келбейт, биякчы жетпейт. Анда бул жыт эмнеден жыты деп ойлойсуз? Башка болгондо кандай, мисалы ушул Ак Босогонун тегерек четинде эле жыт таап турса, ушул жака чейин келип атат деп тургундар. Ат жизный жок. Андай бир завод же бирок могу араак жакта бар деп. Мурун түн ичинде кой берчи. Анткени эл уктап атканда көптөн өтпөйт да. Анан эртең менен кечке жуук же түштөрдө бир маалы менен кой берчи да. Азыр маал жок, азыр уктап турган кишилер аралаштырып өтүп тош керектигин барып алып билбейм. Ушундук эми айланам, Кудай сактасын эми баягы. Тийиштүү жерлери карап ичинде дарыны убагында кошсо жакшы болот эле же. Жака барган эмесмин негизинен. Биздин өйдөкү жактагы жашаган орустар эмелер даттан эле жүрүштү, эч бир майнап чыккан жок деп калышчы. Айыл өкмөт деле бизде баары эле билет бул жытты. Даже бир топ жерге чейин жыттанат да бул жыт. Ошондо ол биякта жашаган орус улутундагылар айыл өкмөткө кайрылышкан, бирок айыл өкмөттүн эч бир майнап чыккан жок. Билет эми алар эмне чыкпаган үчүн жасалбай атат. Айыл өкмөт иштесе өздөрү деле билиш керек эле да бул жерди. Бишкек шаардык канализациясынын жетекчиси биринчи эч кандай жыт жок. Бул калп деп билдирип келсе, суроолордун арасында жыт бар экенин моюндап да жатты. Бир аздан кийин кайрадан эле жыт жок деп моюнга алгысы келбеди. Жок, ушул жытты жоготуштун бир жолу барбы же жокпу? Мындай дары кошобу же кандай? Эгерде ан үчүн жаңы технология менен эмес керек. То есть реконструкция, модернизация деп коет. А биздин убакта проект менен курулган эме иштеп жатат да. Ошону мындай эми сиз жетекчи катары бир-эки адам эми баягы бизде обязательно адамдар чогулуп келип алып эле ызы чогулуп кыйкырганда эле баягы ооба кыймылдайбыз дебей, ага чейин мындай бир ушундай бир адам болсо да бул сигнал да. Ушуга бир сунуштап мындай. Азыр барып мен көргүзөйүн, иштеп аткан мен да. Ошону көргүлө, тартыла. Ошону баары элге жеткизгиле. Кандай иштеп атканын. Биякта бир чоң жашабазда бүт эле низкий уровендеги мындай момундар жашайт экенбиз да. Эч жака бара албайбыз. Даже могу эме деле биринчи бул канча жыл могу коңшу эмелерден, жылмасыктерден биздики мурун болгондо, туурабы? Канализация деген жок. Газ дегеле жок, газ мына күйүүстө турат. Дагы эмне? Ушуга окшогондор эчтеке жок бизде. Биздики бүт эле момун. Ар ким өз арабасын деле тарткан киши да могу жерде самовыживание. Өкмөттөн деле айыл өкмөтүнө эчтеке проблема кыла албайсың. Айыл өкмөт эмнени чечет? Ал болгон эле тетиреки мэрияга, акимиятка көпүрө болуп айтып барбаса, аны биздин проблема чечкенге деле эмеси келбейт. Келген кишиге эмне сасып атат дейт. Ой, тиякта бир сасык бар, ошону чалып атат деп коебуз. Бөтөнчө эл келгенде уялчу болдук. Шерменде алар эми билбейм. Текшерген кишилер болсо жакшы болот эле. Баары текшерсе мурун эле айтмак. Келе салып эле азыркы немеде баары эле чөнтөгүн толтуруп атышпайбы? Эми ошо дарыга деле кандайдыр бир эмелер которулат болуш керек. Мурун ошо химия бирдеме кошулчу да. Андан башка деле бул ошо карай турган кишилерибиз, мына депутат шайлап коебуз, шайлангандан кийин жоголот. Ошонун баарын эми майда чүйдөнү көтөрө бербейлүү дейбиз. Жаштар толуп эле турат. Баары эле чөнтөк кампайт майда.
ушул аркылуу да айыл өкмөтүнө да билдириш керек. Айыл өкмөт эмнеге өстөлгө кирип отуруп кайра чыккандан башка эчтеке билбейби деп ойлойм. Мына канча жылдан бери өзү деле жашайт ушул жерде. Анан мынтип кол шилтей берсе, анан биз деле ии дебей ушу айыл өкмөтү дагы бир кыймылдап неметиш керек. Айыл өкмөтү мен билген эле Руслан келатат 20 жылдан бери. Анан ушундай бирин бири басып койгон үчүн бир орундан жылбай келатышат да. А так неметсе кичине тоготпойт да, келсин анан дагы тиги Русланды басып коем, Руслан элди басып коет, эл унчукпай калат деген жашоодо да азыр. Каждый раз эле ошону айтып туруш керек, өздөрү деле бирип иштегенине жоопкерчиликтүү мамиле кылыш керек да. Биз өзүбүзчө сүйлөшүп калабыз, дары кошпой калды өлүңдү көрөйүн деп. Дарысын өстөрү жок кылып коюп эле жөн эле чалып атат деп сүйлөшүп калабыз. Анда биз менен биргеликте жытты аныктоо үчүн Ак Босого жана Маевка конушуна чогуу барып, мурун тешкен дем алдыргыс жыт кайсыл тараптан келгенин аныктап бергиле деген сунушубузга караманча каршы туруп алды. Мына азыр сиз экөөбүз жыттап турган жыт адам ден соолугуна канчалык зыяндуулугу бар же жокпу? Зыяны жок. Зыяны жок, а? Зыяны жок. Мисалы, мени буякты квартал сайын келип текшерип турушат. Ошол эле санэпидемстанция, ошол эле экотехинспекция келип кыдырып текшерип турушат. Калп айтпайын, мындан 2-3-4 жыл мурда да ушундай эме болгон. Сигнал түшүп, анан бияка келишкен. Чоң комиссия келди. Айыл өкмөттөрүнөн келди, Маевкадан келди, депутаттар келди. Бүт кыдырып көрүштү. Биз ошол эми баягы бул тактоо да. Бир күн ушул бир жыт чыкканда бир жумушчуңузду жибере аласызбы? Ошо жытты бир чогуу элдер менен чогуу кабыл алганга. Жыт менен антип эметкен болбойт. Жыт менен бул каякты жытты, эмнен жытты деп текшериш болбойт. Анын үчүн лабораторияны чакыргыла. Ошолар алсын. Ошо жыттын составы эмнеден экен? Жок, ошол биз Ак Босого айылында, конушунда дал ушул жытты байкап атабыз да. Дал ушул жытты да. Дал ушул жыт ошол жерде дагы бизге эми ал жыт деген ал эме эмес, ал бир адамдын мурду жакшы иштейт, бирөөнүкү жаман иштейт, ошондой да болчу. Жок, эми ушул бир жытты чыгарып алгандын бир кандай чаралары барбы? Эме, жок, сиз баягы 4 адамдын ичинде бирөө осуруп койсо, кимдин осурагы жыттап таба алала дегендей эле кылып атасыз да. Биз ал жерде жыттаганды, бул жерде жыттаганды. Эми жыттын деле окшоштугун билесиз да сиз. Арбуздуку башка, коондуку башка да. Ошону эле мындай бир айтып берсеңиз, бул эмне дары аз кошулуп атабы, же жакшы акча бөлүнбөй атабы? Биздин проект боюнча эч бир дары кошулбайт. Эч бир химикат кошулбайт. Сайзуган эмне үчүн жыттанган эмеспи? Сайзуганда кишилер жок болчу. Сайзуган деле ушундай болчу. Жок, биз угушубузга караганда сайыз учурунда убагы менен ачылып жыттан түшө эмес экен. Азыркы убакыттарда биз ошол эмени азыркы жаштар жыттап аткан жаштар эле айтпасын деп, именно ошол 94-төн бери жашаган мына Маевкадагылардан алдык. Бул көңдөй жарган жытты кантип жоготобуз деген суроо салган учурубузда жетекчисинен да ашып түшүп, каптал жактан эле жооп берген кызматкердин кызыктуу жообуна да күбө болдук. Ал деген мындай да, жыттанбаш үчүн бере эле эмес. Эгерде элдики жыттанбаса, бияка келип да жыттанбайт да. Азырынча биздин шартта ал жытты жок кылган возможность жок. Эми Бакыйган Бишкек шаарынын мэриясынын өкүлү суроолорго уялбай туруп ушундай жооп бергенге кантип дити барды? Сиз ким болуп иштейсиз? Пресс-службада. Пресс-службада? Айыл өкмөт өзүнүн кабинетинде жылуу жумшак креслосунда отуруп алып, бул жытты гана эмес, Ак Босого айыл ичинде суу аккан арыгы жок. Тургундар үйлөрүнүн жанына топтолгон сууну шыпырыгы менен агызып жүргөнүн да көрбөй жаткандыгы бизди өкүндүрөт. Анан жадаганда кирип кетебиз, кайра шыпырабыз, бирин алышыбыз. Тийлер болсо ошо цемент күйүп атпай, арып күйүп атышат, эшиктерине. Ушундай шыкырып, анан алгысы келгенсиз кошуналар менен тосуп коет, мына элиме сиңип атат. Булар кече эле тосуп койду. Бишкек шаардык канализациясын 30 жылдан бери башкарып келе жаткан адамдын өзү айтмакчы, кээде мурду жыт билбей калат окшойт. Биз менен жанашап турганда, бизге жыттанып турса да, жетекчи жыттанган жок. Силер кантип далилдейсиңер дегени, кайрадан бул жытты эч качан жоготконго болбойт деген эки ача жооп бергени элиңди уруп ойнобойм дегенге барабар. Асык жыт мына өзүңөр менен берип турасыңар. Жыт барбы? Мен силерден сурап коеюн, силер бөлөк жактан келдиңер. Мына эң биринчи келген ыплак суу ушул тазаланбаган суу. Жыт деген болот эми, бул деген
канализацияда. Бул жытты жоготуу үчүн эмне сиздерге акча каражаты жетишпей жатабы деген сурообуз тилекке каршы жоопсуз калды. Себебин жогорку жактагылары билет экен. А бул жетекчи канча акча керек же керектелгени жашыруун дейт. Булар акчасын жашыргандай даараткананын жытынан да акча жасап жатышабы? Болбосо бир эле шылтоосу жашоочулардан арыз келбесе эмнеге карамак элек дейт. Эмне демекчибиз? Мына ушундай көйгөйлөр бир эле арыз жазуу менен чечилип калса, Бишкек шаарынын мэри, Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары ушул жогоруда кайрылып жаткан жашоочулардын айткандарын арыз катары кабыл алып, бир жыйынтык чыгарасыздар деген ойдобуз. Сиздер дагы арыз жазылбаса кантип карайбыз деп шылтоолосоңуздар, анда жакында ал арызда болот деп ишендире алабыз.